бизнес брейн мастers болот жакында, бизнес брейн ринг. Ошону биз Ош шаарында өткөрүшүбүз керек. Бул балдар Ош шаарындагы Жаштар бизнес клубунун мүчөлөрү. Клуб 2012 жылы ПРОнун материалдык колдоосу менен ачылып, бизнес идеяларды жайылтууну көздөгөн. Бүгүн алар чогулуп кезектеги өткөзүүчү иш-чарасын пландап жатышат. Биздин клубдун максаты бул Кыргыз Республикасынын түштүк региону боюнча жаштар бизнесин культурасын таркатуу болгон. Жаштар бизнес бул деген эмне, жана жаңы культура деген эмне? Жаштар бизнеси деген бул жаштар катышкан жана жаңы культура деген жаңы технологияларды колдонуу менен дүйнө жүзүндөгү кичине опыттарды кошулган жаңы идеялар болуп саналат да. Ошол биздин максатыбызга азыр жетип, ошонун астынан иштеп атабыз десем мен жаңылышпайм, себеби биз жакында эле стартап weekend деген дагы көптөгөн мероприятияларды өткөздүк. Ал жерде ошол именно жаштар бизнесин колдоо боюнча инвесторлор отурушту да, мэрия, Ош шаарынын мэриясынан 3 идея өзү колдонулуп, материалдык жардам алышып, уже өздөрүнүн бизнестерин ачып жатышат. Ал балдардын 3 баланын ичинен, 3 местанын ичинен серебряный призер жана бронзовый призер булар биздин клубдун мүчөлөрү болуп саналышат. Аларга кандайдыр бир колдоолор болгон жок, но алардын опыты чоң болду деп айтсам болот. Себеби бул жакта биз көптөгөн тренингдер да, ошол бизнес сферасынан же болбосо адамдын личностный өнүгүүсү боюнча көптөгөн тренингтерде өтүшкөн ал балдар. Ошондой эле 2-чи орунду алган бала уже өзүнүн бизнесин ачып жатат. 3-чү орунду алган бала өзүнүн бизнесин ачып жатат. Анаранын айтымында клуб бир гана бизнес сырларын үйрөтпөстөн идеяларды практикада иш жүзүнө ашырганга да көмөктөшөт. Ачылганына 1 жыл боло элек, ийгиликтерге жете башташкан. Өткөзүлгөн стартап уикендте клубдун 2 мүчөсүнүн бизнес идеясы мыкты деп табылып, каржылык колдоого алынган. Негизинен көптөгөн мероприятияларды өткөзөбүз дагы, ошол жерде жаш бизнесмендерди чакырабыз, опыттын бөлүшүү боюнча да. Анан ошол жерде эле биздин балдар алардын опытынан карап, алардан совет алышып, кеңеш алышып, анан ошондой бизнестерин, ушул мероприятияларды өткөзөбүз. Плюс жаштар бизнесин колдоо боюнча инвесторлорду табып, өнөктөш уюмдарды табып, ошол мероприятияларды өткөзөбүз. Ал жерде өздөрүнүн бизнес идеяларын презентация аркылуу ушундай материалдык жардамдарга ээ болуп жатышат. Жаштардын бизнес клубунда 10 адам мүчө, мындан сырткары ыктыярчы болуп катышып жүргөндөр да көп. Клубка мүчө болуу татаал эмес. Эгер сиз бизнестин чеберчиликтерин үйрөнүүгө каалооңуз болсо, жетиштүү дейт клубдун мүчөлөрү. Негизинен алар ошо биздин университеттин студенттери, өзүнүн ыктыяры менен кирип кошулган адамдар, өтө активдүү жаштар. Бизге кошулуу үчүн бул бардык эле жаштарга эшигибиз ачык. Бул бир эле биздин Ош мамлекеттик университетинен гана эмес, башка университеттерден же болбосо окуучулар, каалоочулар болсо өздөрүнүн убактысын бөлүп келип бизге келсе болот. Жаштарга бизнес жүргүзүүнүн жолдорун, тажрыйбалуу адистери үйрөтүшөт. Клубдун жардамы менен алар чоң шаарларга барып, тажрыйбасын арттыра алышат. Негизинен бул ошол өзүнүн келечекте ишине чоң опыт топтолот, тажрыйба алат деп ишеничтүү айта алам. Себептен бул жерде биз өткөзгөн ар кандай иш-чаралардан көп студенттер азыр бир эле теория жактан болуп калат дагы, практикада жактан жок да. Ал жерге кире турган болсо биздин иштин жардамында бизнесмендер менен жолугат, ар кандай өздөрүнүн ишин ачууга дагы жөндөм же болбосо мүмкүнчүлүктөр пайда болот. Негизгиси бул жерде ошол келечекте ишине мындай пайдабалын түптөп алат деп айта алам. 13 август күнү кечки саат 21:00 чамасында Ош шаарынын Касымбеков көчөсүндө наркотикалык зат менен шектелген жаран кармалган. Шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлеринин айтымында бир гана нарко заты эмес, жасалма акчалары да болгон. Алдын ала алынган маалыматтан алайык. Ал маалыматка караганда ушу Кара Суу районунун тургуну ушу наркотикалык заттарды сактайт жана пайдаланат деген маалымат болгон. Ошол маалыматтын негизинде 14 август күнү кечки саат 21 чамасында Ош шаарындагы Камбар ата ашканасынын тушунан Хава автомашинасында шектүү адам кармалган. Кармалган учурда анын жанынан 2 граммдан ашык героин наркозаты табылган, 500 сомдук жасалма купюралар алынды. Кылмышкердин жасалма акчаларынын саны 41 дана болгон. Иликтөөчүлөрдүн айтымында шектелген жаран Баткен аймагынан келе жаткан. Буга чейин бул жаран 5 жолу соттолуп, ушул жылдын 6 августунда эле эркиндикке чыккан. Кыргыз Республикасынын 500 сомдук акча бирдиги негизинен бул жерде
атайын белгилери болгон оригиналдуу түрдөгү акчадан алынган. Бирок бул көчүрмө болгон негизинен мына жердеги атайын белгини аял кишилер кое турган лактын жылтырагы менен жылтыратылган. А бул жердеги атайын белги жолчолору көрүнүп турат бул жерде. Жөнөкөй эле түстүү көчүргүчтөн алып кылынгандыгы. Негизги мына жердеги голограммасы бар, водяной белги деп коет. Ошол водяной белгиси жок болуп, мына кармап көргөндө жок болуп билинип турат. Мындай кылмыш жасаган жаран Кыргыз Республикасынын кылмыш жана жаза кодексинин 198-беренеси менен 3 жылдан 25 жылга чейин эркинен ажыратылат. Ал эми катталган кылмыш иши учурда иликтенүүдө. 17 август күнү Кара Суу шаардык кеңешинде депутаттарга шайлоо өткөрүлөт. Аталган аймактын 6 участкасында 8931 шайлоочулар өз талапкерлерин колдой алат. Борбордук шайлоо комиссиясынын Оштогу координаторунун айтымында шайлоо так жана мыйзамдуу түрдө өтүүсү үчүн бир топ иш-аракеттер жүргүзүлгөн. Бул шайлоо пропорционалдык системада өткөрүлүп жатат. Шайлоого талапкер болуп 7 партия катышууда. Булар Мекен ынтымагы, Бир бол, Кыргыз ата, Ата мекен, КСДП, Өнүгүү прогресс жана замандаш современник партиялары катышууда. 300дөн ашуун талапкер катталган. 300дөн ашуун тизме менен ушунча адам депутаттыкка атсалышып атат. Эскерте кетсек, Кара Суу шаардык кеңешинин депутаттары буга чейин мыйзамдын чегинде таратылган. Бүгүн Ош шаарында болуп жаткан Кыргыз-Кытай жарманкесинин расмий аяктоо кечеси болуп өттү. Кечеге эки мамлекеттин ишкерлери катышты. Алгач облустагы өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Ахмат Жамахамадов ишкерлерге шарт түзүп берүү максатта өткөрүлгөн жарманке тууралуу сөз кылып өттү. Бизге уюштурушка эң жакындан көмөк берген Синьцзян Уйгур автоном республикасы өкмөтүгө эң негизги бизге эң жакын көп жылдардан бери кызматтар жакшы жолго коюлуп традицияга айланып калды. Ошол Кыргыз Кызыл Суу автоном облустунун өкмөттүгө анын губернатору Батмат Турдуге сулардын ошол эл курултайынын орун басары Өргүл мына эжебиз келип, Жапар кызы келип, андан тышкары Кашкар вилаятынын делегациясыга чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Андан соң Суар Кызыл Суу автономиялык облусунун Кыргызстандагы өкүлү тараптардын бизнес жана экономикалык өсүүгө байланышы чоң экендигин белгилеп өттү. Мындан сырткары эки өлкөнүн ар тараптагы байланыштарын күчөтүү үчүн атайын Ош облусуна виза бөлүмүн ачуу учурдун талабы дейт. Эки өлкөнүн экономикалык жактан окшоштуктары өтө көп. Мындан сырткары бизнести жана экономиканы өнүктүрүү үчүн шарттарды мындан да кеңири жайылтуу жана күчөтүү үчүн биз тараптан атайын Ош чегесине виза басуу бөлүмүн ачуу абзел. Анткени коңшу мамлекеттердин экономикалык өнөктөштүгү узак убакыттарга созулат деген ойдомун. Андан соң өткөрүлгөн жарманкеде тараптардагы ишкердүүлүктү жана экономиканы өнүктүрүү үчүн түзүлгөн келишимдерге кол коюлду. Кол коюлган келишимдердин жалпы баасы $24 миллион түзөт. Бул келишимдер айыл чарба жана ишмердүүлүктү өнүктүрүүчүлөр үчүн бийлик өкүлдөрү тарабынан түзүлгөн шарт болуп эсептелет. Эскерте кетсек, бул жарманке 12 августта башталган. Ага Кытай өлкөсүнөн жалпы 132 ишкер жана 30га чукул расмий өкүлдөр келген. Зыйнат Турдубекова, Илхам Ибрагимов, Ынтымак. Министр юстиции США Эрик Холдер. Кошмо Штаттын юстиция министри Эрик Холдер баңгизат менен байланышкан кылмыш жасаган адамдарды жоопкерчиликке тартуу тартибин өзгөртүү жөнүндө пландарын жарыялады. Бул реформаны башкы максаты өлкөдөгү толуп кеткен абактарды бошотуу. Кошмо Штаттын мамлекеттик качкы кызматынан 6 ай мурда кеткен Хиллари Клинтон Сан-Францискодагы Америкалык адвокаттар ассоциациясынын мүчөлөрүнүн алдында доклад окуду. Ал сөзүндө шайлоо укугу расалык басымтуу жөнүндө айтты. Ушундай темадагы лекцияларды Хиллари Клинтон кийинки айларда окууну улантат. Колорадо штатынын тоолуу райондорунун көчөлөрүнө суу толгон. Имараттардын фундаменттери сууну басымына араң чыдоодо. Шаардык магистралдар жабылган. Азыр көчөлөрдө өлгөн адамдардын денесин кезиктирсе болот. Ишкер Жан Маск Хайберлук аттуу өзгөчө долбоор жөнүндө айтып берди. Хайберлук өзгөчө илгич. Ал Сан-Франциско менен Лос-Анджелес аралыгындагы 650 километрде болгону 30 минутта өтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Өзгөчө илгич чоң түтүктөн турат. Анын ичинде атайын капсулалар 1100 километр ылдамдыкта
жылдамдыкта аба аркылуу жылышат. Аба пропеллер аркылуу түтүктүн алды жагынан тартылып, арт жагынан чыгарылат. Бул системаны пневматикалык түтүк менен салыштырса болот. Даются капсулы с документами. Ынтымак телерадио компаниясы, Ош шаардык жаштар комитети билим күнүнө карата балдар биздин келечегибиз кайрымдуулук акциясына чакырат. Жаңы окуу жылына каманууга балдарга жардам берели. Балдар биздин келечегибиз. Ынтымак коомдук телерадио компаниясы уюштуруп жаткан Балдар биздин келечегибиз аттуу акция өз ишин улантып жатат. Бүгүн Достук аймактык кеңешинин 10-А жатаканасынын жашоочулары менен жолуктук. Буга чейин айтылгандай, акция көп балалуу жана аз камсыз болгон үй бүлөнүн балдарына жардам берүү максатында жаңы окуу жылына карата сумкаларды таратып келген. Бул акцияга жаштар комитети жана колунда бар ишкерлер да колдоо көрсөтүп жатат. Оорураак шартта жашап аткан үй бүлөлөргө деп атайын, ошолордун балдарына деп уюштуруп атабыз. Балдар биздин келечегибиз деп аталат акция. Анан буга мынау Ынтымак радиосу менен Ош шаардык жаштар комитети биргелешип уюштуруп атат. Анан жаштар комитети тарабынан 50 окуучуга ылайыктуу ушундай портфелдер берилди. Андан тышкаркысы ушул Оштогу бизнесмен, шаардык кеңештин депутаттары, ошол сыяктуу колунда бар кишилерди ушул акцияга бир кайрымдуулук кылыңыздар деп чакырып, анан эметип атабыз. Бул азыр ар бир сумка 500 сомдонго отуруп атат. Ичинде ушул менин да көзүм күйө турганчалык эмелери бар. Бардык комплект ушу китептен башкасынын бардыгы бар окуучуга керектүү нерсенин. Анан сиздерге ушу 20 августка чейин деп эсептеп эме кылдык. Анткени баягы ата-энелер барып оора болуп калгандан кийин анан кайрадан берип отурбайлы, ошого чейин берели. Ата-энелерди баягы оора кылбайлы деген ойдо ушу 20 августка чейин гана кылып уюштуруп атабыз. Ар бир сумка 500 сомдон туруп, анын ичинде окуу куралдарына керектүү жабдыктар салынган. Акциянын жүрүшүндө күнүнө 10 бала сумка менен камсыз болот. Siz okşaysa? Kızılına берip. Рахмат. Ата-энелер бул акциянын уюштуруучуларына ыраазычылыгын билдирип, кубанычын жашыра албай жатканын айтып өтүштү. Жаштар иштери боюнча комитетке, ошондой эле мэриянын атына ар дайым ишиңер илгери боло берсин. Ар дайым элдин колдосунда жүрө бергиле. Рахмат. Ынтымак телевизиясына рахмат. Сиздерге чын деңсаулык, узун өмүр, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Гүлүмбү Шакееванын 5 баласы бар. 4 баласы мектеп курагында. Бул акция Гүлүмбү эже үчүн бир топ жардам болгонун айтат. Ынтымак телерадио компаниясына бүгүн ата-энелердин атынан ыраазычылык билдиребиз. Анткени ушу 1-сентябрь билим күнүнө карата ушу көп балалуу ата-энелерге, жалгыз бой энелерге баягы жардам берип, көңүл бөлүп келгениңерге чоң рахмат. Силердин ишиңерге ийгилик, чын ден соолук, үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Ошондой эле ушу силер көңүл бөлүп биздин балдарыбыз силердин ишенимиңерди актап, келечекте жакшы элдин керегине жараган инсандардан болсун деп тилейбиз. Балдар биздин келечегибиз аттуу бул акция 20 августка чейин уланат. Сиз дагы бул акцияга катышуу үчүн 03222-20176 же 0778-89-4600 телефондоруна кайрылсаңыз болот. Ынтымак коомдук телерадио компаниясынын дареги Ош шаары Нурматов көчөсү 3, 4-кабат. Электрондук дарек idris.isakov@gmail.com. Чогулган акча каражаты кимге кантип таратылганы тууралуу Ынтымак KG жана Ынтымак коомдук телерадио компаниясынын радио ТВ программаларынан билсеңиздер болот. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын маалыматы боюнча бүгүн Америка доллары 48 сом 39 тыйынды түздү. Евро 64 сом 30 тыйын. Россия рублі 1 сом 46 тыйын, Өзбек сому 2 тыйын. Тажик самониси 10 сом 27 тыйын. Кыргыз гидрометтин билдирүүсү боюнча 17 августта жаан-чачын күтүлбөйт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы 1,6 метр секундасына. Абанын температурасы Баткен областында түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32 градус. Ош областында түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33. Жалал Абад областында дагы түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33 градус болот. Нарын областында түнкүсүн 4-9, күндүз 25-30 градус. Талас областында түнкүсүн 10-15, күндүз 26-31.
Ысык көл областында түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26. Чүй областында түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32 градус. Бишкекте 17 августта жаан-чачын күтүлбөйт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы 1,6 метр секундасына. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16 градус, күндүз 29-31 градус болот. Кышта 17 августта жаан-чачын күтүлбөйт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы 1,6 метр секундасына. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18 градус, күндүз 31-33 градуска чейин ысыйт.